Саламатсыздарбы, дагы бир жолу кутмандуу кушуак көңүлдүү күнүңүздөр менен. Биринчиден улуу момун мусулман калкымды улуу Рамазан айы менен куттуктаймын. Жана ошондой эле кармаган орозолоруңуздар кабыл болсун. Биз Келечек Турар Жай кооперативи кайрадан эле өз ишибизди улантып жаткан учурубуз. Мынакей бүгүнкү биздин дагы бир мүчөбүз Келечек Турар Жай кооперативинен үй алган Роза деген айымдын үйүнө келдик. Мына ушу үйдү кандай алды, кантип акча чогултту, анын баарын айтып берүү үчүн биз Роза айымдын өзүнөн сурабасак. Ой, саламатсызбы, Роза эже, кандайсыз? Аман-эсен турасызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Улуу Рамазан айы, орозоңуз кут болсун, Рахмат. Мына азыр ушу ыйык күнү келатабыз. Атайын ушу үйүңүздү бир көрүп, таанышып коелу депчи. Чоң рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Небере, бала чака? Жакшы. Кириңиз. Бисмилла. Биздин ушул карапайым элибиз көрдүңүздөрбү, Келечек Турар Жай кооперативинен ишенип жашынакы үйлөрдү алса болот экен. Мына биздин дагы Келечек Турар Жай кооперативинин дагы бир мүчөсү Роза эже үй менен тааныштырып атат. Роза эже, бул зал окшойт, Зал үй экен. Конок күтүп турган. Жакшы экен. Бул ремонту бары беле же өзүңөр жасадыңарбы? Ремонт менен. Ремонт менен. Демек силер даярдык кирген экенсиңер да, Жүрүңүз, бул конок үйдү көрдүк, калган комнаталарды акырын көрө берсек. Тышкы эмелери. Абдан сонун. Так, бул дагы чоңураак комната экен, Бул экинчи зал окшойт, Экинчи зал үй. Экинчи зал. Ошондо жалпы аянтчасы канча квадрат метр болуп атат? Канча сотик жериңер? Аянтчасы жери 7 сотук деп. 7. Ушу үй менен чогуу баары 7 сотук, Аябай. Жер экенин. Баары сонун, ушул ремонт, өзү ремонт ушундай экен, Отопление бүт. Сонун экен. Бул өзүнчө бир экинчи зал экен, мына көрүп атасыздар. Абдан сонун, жакшы сылгасы. Бул жатаканасы экен, Бул комнатаны да көрөлү. Биякта ремонту да абдан сонун экен. Бул жатаканасы. Негизи үй өзүңүзгө жактыбы буну? Ошо издеп жүрүп Бишкекти бүт эле кыдырдык окшойт. Улуу балам менен тиги келиним тыпты иши кылып карады бүт. Мен отурдум приказ берип коюп эле. Анан ошо айланып эле ушул жерге келип эле ошо буйруп аткан окшойт. Ушул жерге эле туш келип калдык. Жалпысынан канча бөлмө экен бул үйүңүз? Бул кухнясы менен ошондо 6 болуп калат, 6 комнат, 7 сотук, жалпы. 7 сотук. Абдан жакшы үй экен. Бул ошондо көчүп келгениңер канча болду? Көчүп киргенибизге 7 деп коем, февралдын 7-синде киргенбиз. Февраль-март 1 ай эле болуп калды. 1 ай болду. 2 айга жакында чукулдап калды. Роза эже, мынакей үйүңүз абдан жакшы экен. Комнаталардын баарын көрүп чыктык. Өзүңүз мына ушул Келечек Турар Жай кооперативин кайдан угуп келдиңиз, кандай ишеничтер менен келип ушул үй алдыңыз? Анткени азыр өзүңүз көрүп атасыз, канчалаган элдер дагы кичине туура эмес түшүнбөстөр да пайда болуп атат. Береби экен, бербеби экен деп, анан сиз кантип ишенич артырып ушул Келечек Турар Жай кооперативине келип калдыңыз мүчө болуп? Биз мурун ойлоп жүргөнбүз, ушу Москвада уулум бар, келин экөө. Москвада иштешет, анан ошол Ырысбек деген балам, келиним Чолпон аты. Ошо Ырысбегим чалып калды, ушундай ал Москвадан эмеден көрүптүр. YouTube'дан көрүп анан бизге чалды, кабарла ушундай көрүп атам, аябай жакшы экен. Деди, анан чогултуп жүргөн акчасы бар болчу, ушу бир кооперативге кирели деп. Анан баарыбыз кеңешип отуруп эле ушу Келечек кооперативи бизди аябай тартты. Тандадык, анан өзүбүз эле тартылып бардык. Биринчи барып анан совет алдык балдардан. Кеңеш алдык, барып эмесине да кезиктик, жана Элеман деген балага да кезиктик, жетекчиге. Кезигип жол-жобосун угуп келдик, анан сразу эле буларды шаштырып эле кеңешип эле, ай давай акчаңарды камдагыла, жакшы экен, жакты мага деп баарыбыз уул келиним Альбина Айбегим болуп кеңештик дагы. Анан эртеси үй 2 күндөн эле акчаны алып бардык. 25%. 25%-ын төктүк, төгүп эле анан күттүк, төгүп коюп эле мындай тынчсызданган жокпуз, ишендик, аябай ишенип кайра чалып мындай такыр жараткан жокпуз, маселе жараткан жокпуз, күтүп эле отура бердик. Анан эмеден көрөт экенбиз, жана YouTube'дан бирдемеден көрүп аттык. Көрүп мынчанчы очередке жылды деп. Анан Кудай буйрса эле декабрда сүйүнчүлөп калышты балдар.
ушундай эже очеретиңиз келди деп кубанганыбызды айтпак эми эле иттей сүйүндүк мына сонун деп. Очерет келгенден баштап мен Коштөбө Түп районунун Коштөбө айылында жашайм. Анан баарын айта баштадым. Ушундай үй алдылар. Үй алдык, сүйүнчү силерди алгыла деп эле балдар Москвада иштеп аткандарга дагы совет айтып аттым. Ишенгиле деп. Анан ошентип Кудай буйрса бул үйдү алып калдык, очеретибиз келип. Болсун эже. Майлуу сүттүү болсун. Мынакей ушул келечек турак жай кооперативинде бир мүчөсү болуп, Роза эжекебиз дагы чын ниети менен, жүрөгү менен ушу катталып үйлүү болуп отурат. Ишендик, аябай ишенсе болот. Анан ишенгеним себеби менин сиңдим, дагы бир сиңдим Чалкалы, Караколгодо ачылыптыр. Офис анан эже ушакка өткөрүп атам. Кандай бол? Ишен, тиги кыздардын жанына барып алып да чалат, ишен. Өткөр десем анан ошол жерден өткөрдү. Келечекке ал сиңдим дагы. Анан Коштөбөдө келиним Гүлзат деген келиним бар. Ал дагы чалып атат. Ушу келечекте эле айтып атам мен. Ишен башканы билбейм мен. Көрүп атасыңар го башкаларды десем, анан ошо жолжобосун бизден сурап атат, кандай өткөрүп, кандай алабыз деп атышат да. Анан ошону сурап билейин деген, дагы 25% эмесин төлөйбү деп билип берейин деп. Кеп баарына эле реклама кылып атам буйрса. Биз абдан ишендик. Буйрса дагы кийинки балдарыма дагы алып берсекпи деген ой максатыбыз. Бүгүнкү күндө ушу улуу Рамазан айында, ушу орозо күнүндө сиздерге келип отурабыз. Рахмат эжеке, ушундай дасторкон жайып, орозо болсок дагы дасторкон жайып күтүп алганыңызга. Демек ушул келечек турак жай кооперативине Кудайым буйрса биздин мүчөлөр катталып, ишенип үй алсаңыздар болот. Биз өз тартибинде иштеп эле атабыз. Ошондуктан эч ойлонбоңуздар. Дайыма биздин эшик сиздер үчүн ачык. Мына өзүңүздөр угуп жаткандай эле биздин ушул келечек турак жай кооперативинин бир мүчөсү Роза эжекебиз дагы абдан жакшы маек куруп берди. Роза эже, эми ушул үйүңүз майлуу сүттүү куттуу болсун. Артынан өзүңүз айтып атасыз, ушул келечек турак жай кооперативине дагы көптөгөн туугандарым да жазылып, кандай алдың деп мына барган жатышат деп атасыз. Ушул сиздин артыңыздан туугандар да ушундай себептен себеп болуп үйлүү болуп калышсын. Рахмат, ана мен айтып кетерим, ошо келечек кооперативиндеги Элеман, Адилет, силерге байыш, тартып аткан балдарга, жааматтагы кыздарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кирип барсак эле күлүп жайнап тосуп алышат. Мага эң биринчи ошолор жакты да. Баары жаркырап жайнап, эже келиңиз, эже бияка отуруңуз деген ошол коллективиңерге баарыңарга чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Улуу Рамазан айында кармаган жалпы момун мусулман элибиздин орозолору кабыл болсун. Ушул үйлүү боло электер келечек турак жай кооперативинен үйлүү болуңуздар. Дайыма ушул жакшылыктарыбызды тең бөлүшүп жүрө берели.